Көңүл буруңуздар. Кайрымдуулук кылам дегендерге өзгөчө долбоор. Нуран кайрымдуулук фонду бага тургузуп, анын мөмөсүн 25 жыл бою сиздердин атыңыздардан садака берет. Кандайча? Алгач 1 гектар жерге алма көчөттөрү эгилет. Жана ал 4 жылда түшүм берип баштайт. Ага чейин көчөттүн баасы, багбан акысы, тамчылатып сугаруу жана башка чыгашалар болгону 2300 сомду түзөт. Демек, садака кылган адамдын атынан бир түп алма бак тигилет, ал 4 жылда мөмө берип баштайт жана 25 жылга чейин түшүм берет. Башкача айтканда 25 жыл сиздин атыңыздан кайрымдуулуктар кылынып, отчетту ачык айкын берилип турат. Эгер бул долбоор алкагында кайрымдуулук кылам десеңиз, Нуран фонду кызматташууга даяр. Толук маалымат алуу үчүн төмөнкү номерлорго байланышыңыздар. Сооп табууда шериктеш бололу. Ассаламу алейкум, ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Амансыздарбы, сак саламатсыздарбы, кандайсыздар? Кадырма мекендештерим, Күнжелес каналы бул чыгарылышта сиздерге өзгөчө чыгарылыш тартуулайт. Кандай дебейсиздерби? Нуран фонду менен биз Чүй облусунун Москва районуна келдик. Азыр Нуран фондунун негиздөөчүсү Тынар мырза бизди бул жактан күтүп атат. Өзгөчө жумуш баштаптыр. Жакшы ишке өнөктөш бол дейт. Келиңиздер туугандар. Биргеликте мына ушул Тынар мырзанын фондуна жардам берип, акыретти да ойлоп коелу. Азыр бизди алып келди. Тынар мырза өзү кененирээк ушу фонд тууралуу өзүнүн кандай максаттары бар экен, бул фонд эмне жумуш аткарарын өзү толук маалыматты берсин. Азыр бул жактан Тынар мырза өзү бизди тосуп алды. Салам алейкум ага. Өзүңүз толук маалыматты берсеңиз жакшы болот. Келиңиздер. Ассаламу алейкум, мекендештер. Арыбаңыздар. Менин атым Тынар. Жашым 36-да. Үй бүлөлүүмүн, 2 баланын атасымын. Бүгүнкү күндө ушул Эсенбекти чакырып, сиздерге кичине өзүмдүн баштап жаткан жумушум боюнча айтып кетейин деп чечтим. Азыркы күндө бизде фонддор аябай көп. Кайрымдуулук кылам деген кайрымдуулук жаатында иштеп аткан фонддор көп. Аллах аларга ыраазы болсун. Аябай жакшы жумуштарды алып барып атышат. Бирок ошого карабастан бизде муктаждар да өтө көп. Азыркы күндө ошол муктаждардын муктаждыгын чечүү үчүн жана акыретке иштеш үчүн ушул кичине проект баштадык эле. Нуран фонду деп фонд ачтык. Быйыл ачтык буюрса. Ошол Нуран фонддун жумушу боюнча бүгүн сиздерге кеңири айтып берем. Жүрүңүздөр, биринчи сиздерге жерлерди көрсөтөлү. Нуран фонддун жумушу башка фонддордон бир аз өзгөчөлөнөт. Себеби биз быйыл ушул бул жерде 8 гектар жер бар. Ошонун 1 гектарыны кайрымдуулукка бөлдүк. Буюрса быйыл алма бактарын тигебиз. Алма бактарыны Турциядан келет. Заманбап жана мол түшүмдүү буюрса алма бактарды отургузабыз. Анан алма бактардын расходу, мисалы үчүн алма бактар быйыл эгилсе 4-жыл түшүмгө кирет. 4-жыл түшүмгө киргенге чейинки расходу ушу бир алма бактын чыгымы 2300 сом түзөт экен да. Бир көчөт. Бир көчөттүкү. Бул жерде аябай расходторду санап кетсем, бул жерде капельный орошение болот буюрса. Андан сырткары 2 багбан болот, ал 3 жылдык айлыгы, андан сырткары удобрениясы, дарысы, башка компаниялар бар бизде, жанагындай дары жаатында консультация берип турган. Кыскасы бардык тараптан расходторду алганда ошондо бир көчөттүн чыгымы 3 жылдык чыгым болот ошондо. 2300 сом түзөт экен да. Анан биз азыр элге жарыя кылып атабыз. Эгер ким кайрымдуулук кылам десе, ошол бир көчөттүн чыгымын садака катары берсе, ошол кишинин атынан ошол көчөт отургузулат. Тынар мырза, менде мындай суроо бар да. Мисалы, кимдир бирөө бир көчөткө 2300 сом садака берген болсо, өзүнүн көчөтүн кантип билсе болот негизи? Ушул жагын эске алгансыздарбы? Туура айтасыз. Ар бир көчөттүн өзүнүн номери болот. Ар бир берген садаканын номери болот. Мисалы үчүн сиз бир көчөт отургузсаңыз, сиздин өзүңүздүн персоналдык номериңиз болот. Бул персоналдык номер бир гана сизге берилет. Мындайча айтканда,
кааласаңыз сиз жыл сайын келип өзүңүздүн көчөтүңүздү көрсөңүз болот. Сиздин көчөтүңүз кургап кала турган болсо биз аны Нуран фонду өзүнүн мойнуна алат. Кыскасы сиздин атыңыздан бир көчөт сөзсүз мөмөгө киргизип берет. Тынар мырза, эми негизи бул жактын функциясы өтө жакшы экен фонддун. Мен тактап айтсам, бул жакка 2300 сомду сиз өзүңүз ушунчалык иргеп, тергеп, толук эсептеп чыктыңыз, Ооба, бул азыркы күндө ушул багабанчылык жаатында иш жүргүзүп аткан специалисттер менен сүйлөштүк, кеңештик. Сууларды чыгарып берген, капилярный решение жасаган кишилер менен сүйлөштүк. Кыскасы ар бир расходтун өзүнүн кесип ээси менен сүйлөшүп, ошонун негизинде чыгардык да расходторду. Бул еще минимальный деп коебуз орусча айтканда. Эң аз расходду алгандагы баа ошол болуп атат да. Келиңиздер туугандар, сиздер көрдүңүздөр. Менин түшүнүгүм боюнча бул фонд ачылды. Буюрса сиздер садакага акча берсеңиздер, мына ушул жоопкерчиликти Тынар мырза өзүнүн мойнуна алат экен. Мына ушул билесиздер, бул Чүй боору, Москва району, Петровка айнын тарабындагы талаадабыз. Бул жерлер негизи мына былтыры үлгү катары отургузулган алма көчөттөр. Мына карап коюңуздар туугандар. Булар Турциядан келген деди. Буюрса 8 гектардын тетиги күн чыгыш тарабында жакшы жер бар экен. Ошол жакты өзүнчө бөлөбүз деди. Бул 8 гектар жер толугу менен курчалып чыккан. Эми негизи мейли садакага акча бердиңиздер дейли. Алмалар жетишсин, чоңойсун, 4 жылдан кийин мөмө бере баштасын. Анын акчасы кайда кетет деген суроо туулат. Мына ушул сурооду мен Тынар мырзага кайра берейин. Буюрса алмалар 4-жылдан түшүмгө кирет деп айтып атышат. 2-3 жылы деле алма берет, бирок ал алмаларын алып салып, кыскасы алма бактын тенеси сабагы жакшы өсүш үчүн алып салат. Анан 4-жылы мол түшүмгө кирет буюрса. Түшкөн түшүмүнү чогултуп, аны сатабыз буюрса. Сатылган акчанын баары фонддун эсебине түшөт. Фонддун эсебинен андан ары анан кайрымдуулукка иштетет да. Мындайча айтканда, алмалар түшүмгө киргенден баштап 25 жыл буюрса түшүм берет. 25 жыл түшүм. Мындайча айтканда, сиздин 2300 сом садакаңыз 25 жыл кайталанып берилип турат да, сиздин атыңыздан. Ошол фонддун эсебине түшкөн акча андан ары анан билим берүү тармагында, ден соолук тармагында, анан социалдык тармакта деп коебуз, ошол жакырларга жардам берүү 3 багытта пландаштырып атабыз азыр. Мисалы үчүн билим багытында деле бир мисал келтирсем, биз Бишкектин центрлерине жана элдер көп жерлерге буюрса учебный кичинекей чакан центр ачайлы деп атабыз, Куран үйрөткөн. Ошолордун Куранда үйрөтүлгөн, то есть Куран үйрөткөн агайлардын айлыктарын каржылап турайлы, ошол мекеменин арендасын каржылап турайлы деген бир эле проект да. Буюрса көптөгөн проекттерибиз бар. Проекттерди өзүбүз жазабыз жана проектти өзүбүз каржылап, сиздердин берген садакаңыздарды буюрса жыл 25 жыл бою садака берип турабыз деп ниеттенип атабыз. Тынар мырза, эми билим берүү жаатында дегенде ушул Куран окутуучу борборлорду мисал келтирип кеттиңиз. Менин оюм боюнча бир адам ушул мисалы могу көчөткө акча берип садака кылса, агайларга окуткан айлыгына кетсе, мындан түшкөн мындай кирешелер, бактан түшкөн кирешелер. Мындайча айтканда, агайдын окуткан берген билиминен сизге түшөт экен. Бул өтө уникалдуу система туугандар. Муну Тынар мырза өтө жакшы ойлоп табыптыр. Мисалы, мына ушул бактан түшкөн кирешенин акчасына мугалимдердин айлыгы төлөнөт дедик. Балким ошол агай окуучуларды окуткан болсо, берген билиминен сооптор сизге түшүп турушу мүмкүн. Андан окуп чыккан окуучулар башка балдарга окутуп чыкса, андан сооп алышыңыз мүмкүн. Ошентип сет болуп кете берет экен да. Муну логикалык жактан ойлогондо өтө эбегейсиз соопко ээ боло тургандай система экен. Негизи муну дароо колдошубуз керек, кубаттап кетишибиз керек. Ден соолук жаатында дегенде билесиздер, кээ бирлерге ден соолук үчүн күрөшүп жаткандарга операция же башка жагдайда дары дармекте каражат жагынан көйгөй болушу мүмкүн. Бул жагында чечсе өтө жакшы туугандар. Ал эми социалдык тармак дегенде көбүнчө муктаждарга
деп түшүнсөңүздөр болот. Бул жагы түшүнүктүү болду. Эми мен кийинки суроону Тынар мырзага узатайын. Тынар мырза, негизи мисалы үчүн садака берүүчүлөргө канчалык деңгээлде мындай гарантия бере аласызбы, же сизге канчалык деңгээлде ишенсе болот, канчалык деңгээлде жоопкерчиликти мойнуңузга ала аласыз? Жакшы суроо бердиңиз. Азыр бул жердеги 8 гектар жер менин өзүм атымда. Жана бул фонддун дагы председатели мен. Буюрса ишти алып барган киши мен болом. Азыр бизде азыркы коомдо ушундай бир көйгөй бар да. Бир киши жумуш баштаса, аны 4 киши отуруп алып жемелейбиз да. Сен жанагындай бүткөн ишке сынчы көп дегендейчи. Азыр сиз экөөбүздүн маегибизге да эртең комментарийлер түшүшү мүмкүн, ар кандай ал боло турган иш, бирок мен айтып кетет элем, эгер кимде суроолор болсо, кимде бир сунуштар болсо, ким бир ишенимиш үчүн бизге кантип ишенем десе, ошол бизге чалып толук маалымат алса болот. Буюрса биздин Instagram баракчабыз бар. Бардык маалыматтарды ошо Instagram баракчасынан берип турабыз азырынча. Андан ары буюрса дагы өзүбүздүн каналдарда ачабыз. Тынар мырза, эми ушул жерде толук түшүндүрмө кылалы. Негизи тартканга жараша толук маалыматты берсек. Түшүндүңүздөр туугандар. Негизи жакшы ишке биз дагы өнөктөш бололу, акыретти да ойлойлу туугандар. Бул дүйнөдөгү казына эмес, акыреттин да казынасын толтуралы. Эртең эле өмүр бүтөт, жаштык кетет, кийинки дүйнөгө сапар алабыз туугандар. Ошон үчүн мен сиздерди чакырам, келиңиздер, Тынар мырзанын фондуну кубаттап колдойлу. Азыр толук маалыматты бир четтен бере баштаймын. Мен суроолорду узатам туугандар. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жер каерден бөлүнөт, ушунда азыр биз тактайбыз. Теги жерге жеткенче дагы суроолорду кошуп бере берем. Негизи система өтө жакшы система. Муну ишке салуу керек. Биз туугандар, жарандар Тынар мырзага поддержка берели, колдойлу, кубаттайлы. Мисалы 4 жылда жетишти дегенде, Тынар мырза, муногу кандай түрдүү, кайсы сорттогу алмаларды отургузайын деп атасыз өзү? Галавал деген галанын бир түрүн отургузабыз. Буюрса, бул кызыл алма болот. Азыр базарда да өтө талапка жооп берген алма болуп атат да. Бул мисалы үчүн башка алмалар бир 40 сом, 30 сомдон сатылса, бул алма жок дегенде бир 60-70 сомдон сатылат буюрса. Жүрүңүз Тынар мырза, негизи эми тактайлы. Ачык айткан жакшы бул иш жумушта. Көчөттөр кайдан келет, кандай расходдор кетет? Эми чоңураак расходдорду өзүңүз бир эсептеп берсеңиз. Мисалы көчөт канча сомдон каяктан келет? Кайсы өлкөнүн көчөттөрү? Мисалы капельный орошенияга примерно канча кетет экен? Мисалы жер Галавал деген галанын бир түрүн отургузабыз. Буюрса, бул кызыл алма болот. Азыр базарда да өтө талапка жооп берген алма болуп атат да. Бул мисалы үчүн башка алмалар бир 40 сом, 30 сомдон сатылса, бул алма жок дегенде бир 60-70 сомдон сатылат буюрса. Жүрүңүз Тынар мырза, негизи эми тактайлы. Ачык айткан жакшы бул иш жумушта. Көчөттөр кайдан келет, кандай расходдор кетет? Эми чоңураак расходдорду өзүңүз бир эсептеп берсеңиз. Мисалы көчөт канча сомдон каяктан келет? Кайсы өлкөнүн көчөттөрү? Мисалы капельный орошенияга примерно канча кетет экен? Мисалы жер айдоо иштери андай мындай болсо керек. Бул жагыны анан дарылоо иштери, бул жагын негизи 1 жылдык чыгымы кандай болот? Ошол боюнча өзүңүз жооп берсеңиз өтө сонун болмок. Ушул чыгым маселеси боюнча сиздерге мен ачык айтып кете алам, себеби биз баарын тактап асмандан алган жокпуз, чыгымдардычы. Бүт баарын тактап жаздык. Биринчиден көчөт. Бир көчөт $4 туруп атат азыр Турциядан бияка алып келип бергениге. Андан сырткары капельный орошение деп атабыз азыр. Заманбап сугаруу боюнча. Анын эң эле жакшы капельный орошениянын баасы $3500 болот экен. Ал ошол 1 гектары бул ошол шлангалары менен, анан коюлуучу аппараттары менен да. Андан сырткары биз сөзсүз өйдө жакта бир чоң водоем деп коет, суу топтогуч бассейн курушубуз керек сөзсүз. Ансыз болбойт капельный орошение. Ошол бассейндин чыгымы көбүрөөк болуп калат, себеби ал жерде жанагы
биомембрана деп коет. Ошо менен ичине орош керек, чтобы суу кетип калбаш үчүнчү. Ошонун чыгымдары бир $5000 ашып баратат да. Андан ары. Андан сырткары багбандардын айлыгы бар. Эки багбандын жылына 6 ай 7 ай иштейт экен бул жерде. Бул жер талап болгондугунан байланыштуу бул айылдардан алысыраак да бир аз. Ошо багбандарды көндүрүп бул жака келип иштеп 6 ай 7 ай бул жерде өмүр өтөт. Ошон үчүн багбандарга дагы 20-30 миңден айлык болот. Ошолорду эсептеп келгенде ар бир көчөттүн баасы 2300 сомго түшүп атат да. Дары-дармекчи бир жыл. Ошо дагы дары-дармеги да бар. Биринчи жылы $1000 жетпеген дары-дармек кетет деди. Мен силерге ушул жерде белгилүү айта кетейин. Догал деген компания бар. Бул турецкий компания. Жана биздин көчөттөрүбүз Турциядан келгенине байланыштуу ошол турецкий компания менен иштешип атабыз. Алар буйруса биздин мөмөлөрдүн, дарактардын жылында кете турган дарысын жана удобрениясын берип турушат. Бардык дарыларды ошолордон алабыз, алар менен келишим түздүк. Кагаз жүзүндө түзгөн жокпуз, бирок барып алардан кеңеш алып, уже сүйлөшүп койдук да, буюрса кагаз жүзүндө дагы келишим түзөбүз. Биринчи жыл $1000 жакын кетсе, анан кийинки жылдары уже $1000 ашып кетет экен. Себеби доллар да көтөрүлүп кетип атат. Бүт эле дарылар доллар менен алабыз да. Ошондуктан ошолордун баарын эсептегенде 2300 сом болот да. Андан сырткары чыгымдар бар. Мисалы үчүн эртең келгенде аны биз бир күндө эгип бүтө албайбыз. Адам жалдайбыз, эктеребиз, анан трактор аркы берки деген эми ушул майда чүйдө чыгымдары менен ошол баага токтолдук. 1 гектар жерге канча көчөт батат экен? 1 гектардын жерге ал көчөттөрдүн аралыгына байланыштуу экен. 850дөн 1000ге чейин да. Анан биз азыр карап атабыз, эми канчалык киши кайрымдуулукка берет, анан калганын өзүбүз толтурабыз иши кылып. Ушу 1000дин тегереги буйрса эгебиз деп атабыз. Суроо мындай болсун. Азыр фонд же болбосо инвестиция дегенде көпчүлүгү биздин араптарды же болбосо байларды эле эңсеп калды да, ошолор акча берип калар андай мындай деп жакшылап түшүндүрсөчү. Анан сиз эмне ошондой кишилерге кайрылып көрдүңүзбү же түз эле элге кайрылып атасызбы деген? Биз да ошол негизи кыргыздар көнүп калып турбуз да. Биз да ошол фондду баштаганда бир араб өлкөлөрдөн же болбосо чыгып четтен келген бир кайрымдуулук берем деген киши болсо ошонун эле акчасын алып отургузайлы дегенбиз да. Анан мен көптөгөн агайлар менен кеңешип көрдүм, имамдар менен кеңешип көрдүм. Анан бир агай айтты, деди, качанга чейин биз бирөөнүн колун карайбыз деди да. Качанга чейин ушинтип жүрөбүз дегенде анан мен ошол жерде мага аябай таасир берди да. Анан ошондон баштап өзүмө сөз бердим, биринчиден буйруса кыргыз элине кайрылам. Андан соң биздин бизнесмен байкелер бар, бизнесмен эжелер бар, аларга да кайрылам, жеке өздөрүнөчү. Ошентип анан биз ушундай беште болгон жерде жашайт экенбиз, бирок ошонун баркына жетпейт экенбиз да. Өзүбүздү өзүбүз колдоп, өзүбүздү өзүбүз каржыласак болот экен. Ошондуктан биринчиден элге кайрылып атам. Анан элдер канчалык колдойт, аны буйруса көрөбүз. Анан калганы ошондой бир фондторго кайрылабыз деп турабыз. Урматтуу мекендештер, ушул Нуран фондунун жумушу тууралуу айтып кеттик, сиздерге түшүнүктүү болду деп ойлойбуз. Аягында айтып кетүүчү нерсе ушул ар бир кишинин негизи көдөндө болот экен да, бул кайрымдуулук кылам дегенчи. Мисалга алганда бир кишиден 1.000.000 сомуң болсо эмне кыласың деп айтсаң, ал иштерин айтып келип сөзсүз бир бөлүгүнү кайрымдуулукка берем деп айтат да. Бул деген ошол кишинин көдөндө сөзсүз кайрымдуулук кылам деген бир ой жатат экен да, биз түпкү оюбузда. Ошол оюбузду ишке ашырышыбыз керек экен эртерээкчи. Себеби 5 күндүк жашоодо жашайбыз. Бул биздин кылып аткан жумушубуз, бул төркү жалаң акырет үчүн. Мындайча айтканда акырет үчүн бизнес деп койсок да болот. Себеби сиздердин берген акчаңыздар көбөйүп жана сиздердин акыретиңиздер үчүн берилип турат. Ошондуктан баарыңыздарды чакырып кетем. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам айтты: кимден ким эгер бир дарак отургузса деди, ошол дарактан кишилер жейби, чымчыктар жейби, же көлөкөсүндө отуруп эс алышабы, ошонун баардыгы сообу ошо отургузган кишинин атына барып турат деди да. Ошондой эле аябай хадистер көп, мен айтып отурсам убакыт көп кетет. Баарыңыздар билесиздер. Ошон үчүн баарыңыздарды кайрымдуулук кылууга чакырып кетем. Нуран фондунун жумушу сиздердин
берген садакаңыздарга өнөктөш болуш жана ушул жумушту организовать этип сиздердин садакаңыздарды өз дарегине жеткирүү буюрса.